Таңбан программасын уланталы. Азыр Алмаз мырза жанатан бери аябай катуу сүйлөп аттыр эле. Азыр эмнегедир тынч отуруп калды. Жай сүйлөдү. Эгерде сиздин түшүңүзгө жылан кирсе, биздин аталарыбыз, апаларыбыз бай болот экенсиң деп калат. Ал эми өңүңүздү көрсө эмне болот экен? Азыр түз эфирден көрөлү. Кыргызстандын эң бай адамы болосуң деп. Ал эми азыр биздин студиябызда элестетиңиздер, ушу бүгүн бүткүл дүйнөлүк жаныбарлар күнү деп белгилеп атабыз. Анан биз чоң жаныбарларды алып келе албасак дагы, кичинекей зоопарктагы адам коркутуучу дагы жаныбарларды алып келүүгө аракет кылдык. Биздин студияда жыландар жана Баратата Агама деп коет экен, Сакалдуу Агама деп которобуз. Каникей Момунтаева жана Анастасия Горбатенко биздин студиябызга конокко келди. Азыр жаныбарлар тууралуу маек кылалы. Кош келиңиздер. Кош келиңиздер. Аябай коркунучтуу отурасыздар. Биз келген конокторубуз менен аябай сүйүнүп сүйлөшчү элек, азыр биз коркуп сүйлөшүп атабыз. Дегенде Каникейдин колунда бул королевский питон деп коет. Бул питондун бир түрү болуп эсептелет. Бир питондор көбүнчө узунураак болушат да, 6-8 метрге чейин жетет. А бул королевский болгону 1 метрге чейин жетет. Эркеги 1 метрге чейин өсөт, ургачылары 1,5 метр, 2 метрге чейин жетиши мүмкүн. Бул сакалдуу Агама кескелдирик тууралуу айтып берсеңиз, каяктан келген бул? Бул сакалдуу Агамабыз Австралиядан. Бул жалаң чөлдө жашайт, чөлдү жакшы көрүшөт да. Жана чөлдө аябай монтуп калгандар ушуларбы? Ушулар. Анан булар жашаган жылына 10 жылга чейин жашашат. Эгер аябай жакшы караса 15-20 жылга чейин жетип калат. Анан тамактана турган тамагы болуп, булар кичинекей кескел курт-кумурскаларды жешет. Курт-кумурскаларды анан кийин салаттарды, баягындай анан булардын жашына карата жешет да. Эгер жаш болсо булар көбүнчө курт-кумурскалар жейт. А эгер уже чоңураак 2 жылдан ашып калса, алар курт-кумурскалардын атасын жейт деп койбойсузбу? Жок. Растительный өсүмдүктөрдү жешет баштайт. Кадимкидей эле биз жеген өсүмдүктөрдөн тамактанышат. Азыр биздин көрүүчүлөр көрүп алып, аябай жүрөктөрү деле чүйүп атат болуш керек. Силер коркпойсуздарбы? Булар чакпайбы? Жок, булар чакпайт. Питондор чакпайт. Питондорду душитель деп коюшат да. Булар муунтушат. Биринчи муунтушуп, өлтүрүп, анан кийин десең муунтабы, Жок, бул тамагын гана муунтуп жейт. Эгер мисалы менин колум азыр кан болуп калса, бирдек болуп калса, анан мени тамакты ойлоп алат дагы, мени муунтушу мүмкүн колуму. Кантип тамак бересиздер? Эмне тамак жешет питондор? Булар 10 күн сайын бир жолу тамактанып турушат. Бир эле жолу. 10 күндө бир? 10 күндө бир жолу. Бир жегенде 2-3 чычкандын чоңу келемиштерди жейт. Аларды каяктан алып келип бересиздер? Аларды өзүбүз багасыздарбы? Багабыз. Айта кетүүчү нерсе, бул жаныбарларды, жыландарды Бишкек шаарындагы соода борборлорунда бар экен, жандуу экзотика деген атайын бөлүмдөр бар экен, ошол жакта элге көрсөтүүгө коюшат. Булар атайын көндүрүлгөнбү же башынан эле ушундай чакпагандарды аласыздарбы? Жок, булар кичинекей чагында сатып алабыз, анан кийин уже көндүрүп баштайбыз өзүбүз колго. А булар колго көнбөсө, булар чагып алышы мүмкүн. Тиштеп алышы мүмкүн, Канча жаш, мисалы, бул питонго канча жаш болду? Бул питонго азыр 5 жаш болуп калдыбы? 5 жашбы? Жыландар, кескилдириктерди алып келдиңиздер. Дагы эмнелер бар сиздерде? Бизде көп маймылдардын түрү бар. Көп кичинекей игуана деп коет, алар да кескелдиктин чоң бир түрү да. Крокодилдер бар, кирпич-чечендер бар, австралийский кирпич-чечендер деп коет, африкалык. Көп кичинекей коёндор бар. Көбүнчө үй жаныбарлары, анан кийин экзотический жаныбарлар да. Бизде дагы эмне бар? Бизде лисица феник деп коет, ал кичинекей түлкү. Түлкүнүн кичинекей түрү да. Анан папугайлардын көп түрү бар. Буларды алып келгенде, мисалы, чет мамлекеттен алып келгенде өзгөчө уруксаат берилип, андай бир сертификаттарбы же эмне, же лицензиябы, эмне ушундай берилеби, ушундай документ
тууралайсыздар? Документтерин тууралуу айтып болуш керек. Биздин мен билбейм да ал нерселердинчи. Булар биздин зоопаркта өзүнүн чоң эки немеси бар. Зоопаркты иштеткен эко. Анан алар кичинекей мурунтан баштап ошо жаныбарларды чогултуп, жаныбарларды жакшы көрүшкөн да. Анан кийин чет өлкөлөргө барып, жаныбарларды чогултуп жүрүп үйүнө анан зоопарк ачайын деген ой болуп, зоопарк ачышкан да. Анан уж неме документтерин алып келип, ошо зоопарк ачып азыр чоңоюп, мыйзамдуу түрдө иштеп иштешет. Канекей, Настя, айтсаңар, эң алгач силерди эле кармагандан коркчу элеңер? Ты боялась, когда первый раз? Нет, я как бы не боялась. Ну, допустим, чего самое было страшно, это нильский крокодил. Вот он намного больше, с меня ростом, вот с ним было страшно работать. Крокодил? Да, именно. Сиздин боюңуздай. Канекей, сизчи? Биринчи аябай корком. Кармаштан монтип тийип койсом дагы коркчумун. Анан иштеп баштагандан кийин көнүп баштайт экенсиң, тамак бересиң, кармайсың, башка кишилер сүрөткө түшөм десе кармап беришиң керек башкаларга. Анан көнүп баштап уже жаныбарларга канчалык сүйүүңдү неметсең, алар баары сезишет да. Эгер корксоң, коркконду да сезишет. Жакшы көрсөң, жакшы көргөндү да сезишет. Коркконуңду сезгенде эч нерсе кылбайбы? Коркууну сезгенде коркпо деп айтат. Жок, булар неметкенде нападение деп коет. Кол салыш мүмкүн. Кол салганда мындай турат дагы тоголонуп туруп, анан мынтип карап тура алат да. Мындай кылып. Андан кийин буларга цак секиргенде, могу денелери секиргенге түрткү болот дагы тез эле неме болот. Азыр Алмаз мырза экөөбүз кармап көрбөйлүбү? Мага алтын берсе да кармайм азыр. Жок, эмнеге Канекей менен Настя кармап атат, биз эмнеге кармай албайбыз? Мындай кескелдирикти кармашым мүмкүн, бирок жыланды кармай албайм. Анда сиз кескелдирикти кармап көрүңүз. Мен жыланды кармап көрөйүн, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз азыр көрүүчүлөрүбүз биз менен кошо ушуну сезип көрсүн деп атабыз. Мен азыр бисмилла деп кармап көрөйүн. Коркпоңуз. Мен лайм, сизге лайм? Жок. Эч нерсе кылбайт, Мынакей. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей азыр биздин студиябызга мына ушундай питон, аты ким, мунун аты барбы? Как его зовут? Региус. Региус деп коебуз буну. Бунун атычы? Региус. Котенок. Котенок. Мына ушундай негизинен жыланды ар бир адам көргөндө өтө коркунучтуу көрүнөт. Сүрдүү өзү эле, мен азыр колдорумда калып туруп атат. Бирок кармап көрдүк, бардык эгерде баягы коркунучтан арылам дегендер болсо, ушундай нерсени келип кармап көрүп барыла берсе болот экен. Негизинен булар эми чакпагандан кийин кармаса болот экен, Ооба. Кармап сүрөткө түшсө болот, Ооба, болот. Мына. Көп келишет бизге сүрөткө түшөбүз деп. Мен кыймылдап айтат, бул дагы мен да кыймылдап. Сиздики кандай экен? Жакшы экен, бул деле кыймылдап айтат. Мен байкап атат окшойт. Мен сезип атат окшойт. Азыр секирсечи сизге эмне болосуз? Секирсеби? Мындай башкача үн чыгып кетиши мүмкүн. Ыргып жиберип эфир таштап чыгып кетесиз. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз бүткүл дүйнөлүк жаныбарлар күнүн белгилеп атканбыз. Анан жалпы көрүүчүлөрүбүзгө, эфирибизге ушундай жандуу нерсени кааладык. Азыр мен коркуп атам, кайрадан өзүн эстеп көрүп берейин. Чындыгында өтө коркунучтуу, бирок жакшы сезимдер кала берди менде. Ооба. Не дейбиз? Бул жердеги мисалы балдар, же болбосо көрүүчүлөр сиздерге көп барат эмеспи? Анан сүрөткө чыгып атканда коркуп кеткендер болот дегендей. Таштап бергендер болсо керек, Таштап ыргытып Таштап ыргыткандар болбойт, эми ыргытайын дегенде кармап каласың, жанында турасың. Ыргытпасын үчүн. Ыргытсаң булар коркуп калышат. Резкий мындай сразу движение кылбаш керек да, катуучу. Анан кардарлар келген убакта булар кол салып болгон учурлар болду, андай болгон эмес. Андай болбойт. Климатка көнүүсү кандай болуп атат? Эми баягы мисалы сакалдуу агама деп атасыздар, Сакалдуу агама ал баягы чөлдө жүргөн болсо, бизде андай чөлдөгүдөй ысык болбойт, бир аз кыйналып, же көндүрөсүздөрбү, же ошол зоопарктын ичиндеги бөлмөнү ошондой жылуулук кыласыздарбы, кандай болот? Албетте, аларды карайбыз. Атайын террариумдар болот.
террариумга отургузабыз, аякта 3 температура болот да. Жылуу температура, ысык температура, муздак температура болот. Анан бир эле террариумда булар мисалы 25-35 градуска чейин жашаш керек да. Буларга канчалык мисалы булар Австралиядан келатат да. Австралияда кандай условия? Климат айтабыз. Климат болсо, ошондой климат кылганга аракет кылабыз да. Анан ошон үчүн анча деле кыйынчылык кантип. Жыландардын тамактануусу мисалы бүтүн эле жутуп алышат, анан ошентип ашкырышат деп айтылат го. Ошондойбу, Ооба, бүтүн эле жутуп алышат. Мисалы, эмнени жутушат? Мисалы, чычкан берсек, Чычканды бүтүн эле жутуп алышат. чычкан берсек, биринчи муунтаттагы өлтүрүп алат. Өлтүргөндөн кийин анан чычкандын башынан оозу чоң ачылат. Чоң ачылып, жутканы 5 мүнөт, 10 мүнөт болот да. Жегиче. А ошол сиздер баягы эл көрүп аткан убакта эмес, эл жок убакта ошондо берсеңиздер керек, Ооба. Атайын мисалы буйртма кылып суранса болобу? Мисалы биз келген убакта бергилечи, биз карайлы, тарталы деп берсе болот ошондой убакта, болот. Биз баягы жаныбарлар дүйнөсү деген көрсөтүүлөрдү эле көрүп жүргөнбүз да. Анан жандуу көрсөң башкача болсо керек, Ооба. Баары коркушат. Мисалы, сиздерде жыландардын түрлөрү бар болуш керек. Эң узуну канча, анан салмагы? Эң узуну сечты сколько весит? 35, почти 40 Да, килограмм. 40 килограммга чейин. Анан 8 метр. 8 метр. Азыр бар, Бар. Ошону алып келсеңер болбок? Анда экөө алып барып отура бербек да. Экөөбүз жокпуз. Оператор жок. Ооба. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Келип маек куруп бергениңиздер үчүн. Биз мисалы жыландар эмне кылып тамактанат, кескелдирик каяктан келген бийчи эмеспиз. Көрүүчүлөрүбүзгө да жакшы маалымат болду деген ишеничтебиз, Ооба, эгерде сиздер дагы көрөбүз дей турган болсоңуздар, анда шаарыбызда жайгашкан борбор соода борборлоруна барсаңыздар, ошол жерден мындан дагы көп жаныбарларды көрөсүздөр. Ооба. Бүгүн бизде конокто Каныкей Момунтаева жана Анастасия Горбатенко болушту. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Биз болсо дүйнө жүзүндөгү эң кичинекей жаныбарлар туурасында кызыктуу факт менен уланталы.